Саламатсыздарбы, урматтуу биздин ММ ассоциациянын катталуучулары. Биз бүгүн ушул ассоциациянын бир интервью форматында дагы видеону чыгарайлы дедик. Бүгүнкү биздин биринчи каарманыбыз бул Актилек. Актилек өзү аябай таланты көп, мындай аябай акылдуу биздин инсан. Биздин мүчө ассоциациябыздын, анан ошол Актилек өзү негизи туризм секторунда иштеп жүргөн, азыр болсо айыл чарбага кирип бир нече жылдан бери ушу мөмөнү, клубникаларды Кулпунайда өстүрүп жүрөт. Буюрса жакында Америкага кетме болду. Атайын 500 адамдан ашык бир конкурсту өтүп, ошол жактан 2 эле киши өтүптүр. Ошонун бири Актилек. Буюрса Американын эң алдыңкы компаниялар менен таанышып, аяктын технологияларын Кыргызстанга алып келет деп үмүттөнүп турабыз азыр. Ошол боюнча азыр сүйлөшөлү дедик. Жалпы мөмө тармакты өнүктүрүү жагынан, Америкага кетип аткан сапары жөнүндө, кийин Америкадан келгенде да бир ирет сүйлөшөбүз. Азыр болсо ошо пландарды сүйлөшүп коелу, бекитип коелу, тарых үчүн, архив үчүн дегенде. ММ ассоциациянын катышчыларына, катталуучуларына биринчиден салам. Өзүмдү тааныштыра кетсем, Актилек Турманжанов. Бир канча жылдан бери клубника менен алектенебиз. Кыргызча айтканда Кулпунай менен. Келечекте болгон пландарыбыз менен, келечекте болгон клубника тармагын кантип өнүктүрсөк болот деген ойлор менен ой пикирибиз менен бөлүшөлү деп отурабыз. Буюрса келечекте сапарды жакшы барып, жакшы жаңы тажрыйба, жаңы технология алып келгенге чоң ниеттемин. Эми Актилек, ошол биринчи суроо катары негизи мөмө тармакка эмнесин алып келди? Эмне үчүн туризмден мөмө тармакка өтүп кеттиң? Ошол боюнча жооп берип койчу. Сонун суроо. Туризмде аябай жакшы жетишкендиктерге жеткем. Жеке эле Кыргызстандын ичинде эмес, Борбор Азия боюнча турлидер, турменеджер деп атасак болот. Канадский компанияда, ушу Борбор Азияда турларды башкаруу жагына чейин жеткем. Ошо Европага как раз жаңы контракт, жаңы компаниялар менен жаңы контракт түзгөн учуп баратып. Эми бул элдер орусча судьба деп коет же тагдыр деп, можно көп тармагы менен айтса болот. Биз Стамбулга жетерибиз менен Кыргызстанга дагы, Турцияга дагы, Турциядан башка мамлекетке да рейстерди жаап салды. 4,5 ай, 3,5 айдан бир аз көбүрөөк Турцияда жатып калдык. Ошол маалда бир нерсени түшүндүм. Туризм бул сервис бул адамга элес алып келген сервис. Элес деген бул воспоминание. Бул жакшы сервис деп эсептейм. Ал жактан алган тажрыйбамды да аябай өзүм баалайм. Экинчи эң маанилүү, анан маңызын түшүнгөн нерсе бул адам кандай болбосун, кандай кыйынчылык болбосун, ковид болуп дүйнөсү бүт үйгө отуруп калган күнүдө адам баласы курсак тоюлуш үчүн, тамактаныш үчүн всегда бир аракет кылат экен. Ошон үчүн адам тамак жей турган же бир ошондой адамга пайда алып келе турган нерсеге өтүш керек экен деп как раз ковид эң негизги түрткү берди. Эң негизги мындай айтканда точка невозврата же точка отсчета деп коебу. Ошондой десек болот. Анан ошентип келип кайрып бир тууган экөөбүз кеңешип, дагы тиягын карап, биягын карап, анан клубникага келдик. Аябагандай көп кыйынчылыктар болду. Көп акча чыгымдары болду. Туура эмес экендиктен, билим жоктугунан, сапаттуу адистер жоктугунан, сапаттуу витаминдер жоктугунан, айтор көп жакшы деп айта берсек болот, бирок
мыкты эмес да. Чөйрө чийки болуп турат. Чийки дагы эле чийки да. Бизде мен көп эле адамдын оозунан, оюнан байкайм. Кыргыздарда бизде негизи көп ушуну байкап келем. Эптеп үй салып алсам, эптеп мындай бир машинеге жетип алсам, эптеп бир 30 соттук отургузуп алсам, сөзүн башы эле мындай кандай айтсам, аламга мындай кетирген оюбузда, кыялыбызда да биринчи сөзүбүз эптеп да. Мыкты идеологияга айланып калган да. Эптеп жашоо деген да. Эптеп бир нерсеге илешип алсам эле жашоом өтүп кетет дегендей эле. Мыкты адис болом, мыкты агроном же мыкты министр болом же мыкты бизнесмен болом деп өтө аз адам ойлонот экен. Мен өзүмдүн каталарымды билдим, кайсы тармакта кандай немелерди туура эмес кылганымды. Анан эң негизги неме бул ар бирөөбүз өзүбүздүн каталыкчыларды билебиз. Ар бир адамдын өзүнүн катачылыгы бул убагында туура адамдарды кылбоо. Анан ошол адамдарды кайра кайталай берсек, бул уже адамды эми жакшы жыйынтыкка алып келбейт деп ойлойм да. Ошондо биринчи жылы мындай эгерде каржы жагын алсак, канча акча салынды, канча акчага күйдүң же канча акча таптың? Айтып берчи. Биринчи жылы каржы менен где-то бир бардык техника чыгым, эми техника азыр деле бар, бирок невозвратно күйүп кеткен бир 8 мен биринчи жыл бир 4-5 миллиондон башталган. Бирок анан ал 3 жыл алып келе тургандан жылга күзүндө даярдайсың, күзүндө витамин бересиң, жазында да бирдемесин бересиң. Анан эң негизги бул жумушчулардын айыппулу. Орусча айтканда айлыгы, орусча айтканда прополка, кыргызча айтканда ото. Ошо ото эле жеп койду. Пленка жок, эски метод менен пленка жок, прям эски метод. Эски методдо дагы ещё арык менен суу. Арык менен сугарып атсаң, эки бизде көлдө сол дейт. Чүйдө биякта жөөк дейт. Эми айтор көп немеде айтылат экен. Ошон жөөктүн ортосун суу жеп кетет, же солдун ортосун суу жеп кетет. Сугатчыларды алып келсең да аркыратып кое берет сууну. Же сугарып атсаң, мына бүтөйүн дегенде же жарымына жеткенде ар жак башынан бирөө кирип кетет. Түнү менен сууну кайтарып отурасың, бер жакта сугарып бүткүчө. Анан акылы сеники 4 гектар, сен сууну бөлүп албайсың. Алар болсо өздөрүнүкүн бир сугарып алыш керек, мен бөлүп сугарыш керек дегендей ойдо көп киши ошентип ойлошчу. Анан сеники мындай эле, сен кийин деле сугарып алсаң болот да, бир сууну буруп келип эле деп. Эми айтор ар бир адам бир нерсени түшүндүм, ар бир адам негизи эле жеке эле аграда эмес, туризмде деле ар бир адам өзүнүн мындай кызыкчылыгын ойлойт. Анан бирок жерге келгенде мындай кандай айтсам, орбасырыктуу бир аялдын сөзү аябай жаккан. Жер иштеткен адам орбасырыктуу болуш керек деп айткан сөзү эсимде. Жер эмгекти жебейт. Анан жерге канча эңкейсең, жер ошончо берет деп. Кандай кыйынчылык болбосо дагы, ошол кыйынчылыктарына чыдап дагы эле өнүктүрүү, анан ошону өздөштүрүп, дагы жаңы жеке эле өзүбүз үчүн эмес, жаңыбыздагы чогуу биз менен алектенип аткан багбан, башка дагы адистер үчүн, башка биздин кошуналардын мөмөн ассоциациянын ичиндеги эми жеке эле клубникага кызыккан адамдарды жаңы деңгээлге, жаңы уровеньге чыгарганга жардам берсек дейт. Демек, туризм секторда дайыма кычырап жүрүп, отелдерде жайгашып жүрүп, анан өзүнчө эле бир шоковый терапия болгон турбайбы? Туризм сектордон мындай арыктарга, дыйкандар менен урушуп, жер суу талашып, жер талашып дегенде. Ооба. Туризмде кайка келдим деген ой болду. Туризмде жүргөндө жалаң жүргөн жериң отель,
машинелерин баары класса люкс машинелер. Үйүңөн алып кетет, кечинде үйүңө чейин таштап коет. Таптаза жүрөсүң, кычырап кийинип жүрөсүң. Жерге келгенде кайяктан кычырамак түгүл, кээ бир сакал бакалды албай эле иши кылса иш бүтсө болду деп түнү менен сугарасың, эртеси келип туруп 1-2 саат укталып кайра дагы башка эми анткени жер күтпөйт да. Мурун ойлочумун, бүгүн кылып койсом, бүгүн сугарбай койсоң эчтеке болбойт мындай депчи. Бирок бул клубника деле бул живой организм экенин эртерээк түшүнүш керек экен көп адам. Ага дагы тирүү жандай мамиле кылса, канча жакшы ылдаттык менен мамиле кылып, берчисин туура убагында берип, прополкасын туура маалында кылып, карап канча көңүлүн берсе, ошончо кайра өзүнүн отдачасын берет го дейм. Отдача дегенде кирешеси. Бирок мындай болгон турбайбы? Эскиче метод менен иштеп, анан бир учурда кайра жаңы методго өтүп, жана пленка менен жабып, өзүнчө эмелерди жасап, капельное орошение, тамшап сугар системаны киргизип, жаңы методко өткөнгө эмне түрткү берди? Жаңы методко өткөнгө шарттардын ыңгайсыздыгы, шарттардын дегенде сугат маселеси аябай чоң вопрос. Анан кыргызча үнөмдүү болуп калам, оптимизация расходов, ресурсов. Өзүбүздө техника бар, анан жаңы немелерди карап, ошол эле орусча айтканда бугор деп коебуз, же клубниканын дөңчөсү. Ошону жасаган бир эле техника бар болчу, сокулукта эле. Арендасы күнүнө ошол маалда калып кетсем 24 саатына эле ошо бир күнүнө 45 миң дейм. Иштебейби деген. Анан мен 3 күндө бүтпөй калсам жөн эле 120 канча миң беремби деп деген ой болуп, анан бир туугандар менен кеңешип, биздин улуу агабыздын технический способностьтары жакшы да. Ал интернеттен карап отуруп эле, муну мындай кылсак, мындай кылсак болот деп эле жасап чыкты. Жасап чыгып эле ошону неметтик, жасап чыкканда дагы туурасын алып жасаптыр. Ошону менен өзүбүздүн тегеректе буягы алысы кемин чоң кеминге чейин, бул жагы Кара Балта, Белгородскке чейин бул жылы турмарт болуп келди. Бул жана грядкалар жасаган жер. Грядканы да жасайт, пленканы да, лентаны да сразу таштап кетет. Жакшы жери бул шнековый деп коет. Шнек дегенде мясорубка сыяктуу, топуракты эки четинен чогултуп келип туруп, дөңдү туура калыптап берет. Дөңдүн бийиктиги канча болот? Дөңдүн бийиктиги негизи стандарт боюнча 32-34 сантиметр болуш керек. Эмнеге дегенде дренаж деп коебузбу, дренажный система сууну кетиши жакшы болуш керек. Влага канча көп болсо, грибковый болезнь, грибковый мындай чирип кеткенге ыктымал болот да. Ошон үчүн канча бийигирээк болсо, ошончо жакшы. Анан дагы бир немеси, клубника жаандан, жамгырдан канча бийигирээк болсо, тазараак болгонго немеси көбүрөөк да. Өзү мөмөсү лай болбой таза болот да. Тергенге дагы мындай ыңгайлуураак. Сатканда дагы баасы кымбатыраак болот. Соответственно, былтыр сатып атканда деле бир моменттер болуп калды. Биздикинде эле клубника тоже альбион сонун өстүрүлгөн, бирок бугорлору кичинекей болуп калганбы көргөн эмесмин, бирок мен менен чогулуп келди. Бирок клубникасы лай да. Баасы канчасы айырма болуп калды? 200 сом айырма. 200 сом айырмасы? Айырмасы 200 сом. Сиз канчадан, аныкы канчадан сатып? Мен ошол маалда 600 сомдон бердим. Ал 380-400 сом берди. Бирок менин оюмча Кыргызстан дүйнөдө деле мындай лай болгон бир кухнайды эч ким алмаган эмес, башка дүйнөдөчү, башка жерлердечи. Аны мындай брак деп кетире бермек да. Кыргызстанда негизи баалар жагынан жакшы эле. Буюрса мындай экспортерлор жакшы иштеген үчүн көп нерселерге көз жумулат. Стандарт деген, например, бизде мындай талаптар аябай эме эле, төмөн эле да. Башка мамлекеттерде мындай лай болуп калса албай коет болуш керек, Башка мамлекетте
даже жакын жоголуп кетти дейм. Башка мамлекеттерде дагы бир жакшы жери бар. Алар сразу терилип аткан талааларынан мындай орусча айтканда тарага, кыргызча айтканда бир сразу бир идиштерге салдырып, пластиктен жасалган контейнерлерге граммаждап бөлүп, этикеткасы менен салынган датасы менен сразу ошентип барат. Колдору дагы Колдору менен, перчатка менен, мындайча айтканда Global Gap стандарттарына туура келе турган немелерди неметет да. Энди ошону кылганга аракет кылабыз, элдерди эми баарын карай албайсың, бирок ошого да үстүнө коюш керек. Анын баары эле каражат, кээ бир ойлой берет, мынча кишини алып келип алып эмнеге иштетесиң, өзүң эле бүтүрсөң болот, азыраак жер тигиби деп, бирок баарын эми кылган соң мейли аз-аздан болсо дагы, кылдаттык менен болсо да акырын шаг за шагом дегенде жакшыраак кылсакпы деген негизде айтып атам да. Былтыр деле Дубайдан Персидский заливден 2-3 запрос болду. Күнүнө 1 тоннадан 3 тоннага чейин. Кол менен көрсөтө келгенде ушунчалык размерде. Клубниканы калибр. Күнүгө июндун 5-6-ларынан баштап, июнь эмес, эми июндун ортогорунан баштап октябрга чейин. Египетте клубника бүтүп башталгача чейин. Бирок күнүгө Fly Dubai менен жеткизип бергенге баасы канча болчу? Баасын жакшы эле айтты. Биздин сатылган баадан бир 2 эсе кымбат эле бааны айтышты. Бирок тилекке каршы канча кишиникин көрдүм. Бир көлөмдө толкуна язды. Калибр менен аны бир жерге салып калибровать этебиз десек, ал бузулат клубника. Сразу эле ошо бир размерди тандап туруп ошого салып даярдасак, ага деле келсек болот. Баарыбыз биригип, баарыбыз туура технологияда, баарыбыз бирдей өстүрсөк, бирдей карап, бааны эң негизги айтайын дегеним, дыйкандар өзүлөрү дагы кыйын жумушту кылат. Основасын өстүрүү, багуу, чоңойтуу кыйын жумушун кылат. Ошону андан кийин сатуучу же экспорттоочу дагы кыйналбай сатыш үчүн ошону до конца жакшы карап коюш керек дейм да. Сапаттуу товар болсо, алар да кымбат сатканга аракет кылып, алар деле биз эле көрсөк деген ойдо иштешпейт. Алар деле кымбаттуу сатсак, кымбатыраак сатсак, кымбатыраак сатып алабыз деп, алар деле мүмкүнчүлүгүн ойлойт. Бирок бизде сапат болбосо, алар да бааны көтөрө албайт да. Алардын да мындай мынча айтканда тили кыскараак болот да. Жана эски метод менен пленка жооп, жана пленка менен жаап туруп тамшатуучулар системаны колдонгондо жана жумушчуларга төлөнгөн акча канча айырма болду? Мурун канча киши иштечи эски метод менен? Азыр жаңы метод менен канча киши иштейт? Канча жолу бир жылда прополка биякта болот, антиякта болот? Ошол боюнча жаңы баштайм деп аткан же уже эскиче иштеп аткан дыйкандар үчүн маалымат болсун деп. Эскиче иштеп аткан дыйкандардын көбү эми Кыргызстандын Булуң бурчунан, кээ бирөөсү Андижандан, Өзбекстандан келип алектенгендер бар. Алардын көбү үй бүлөсү менен келет, бала чакасы менен келет. Аларга мындай экономический жагынан караганда алар ойлошот, жакшы эле түшүп атат депчи. Бирок бүткүл үй бүлөсү ошону менен алек. Эртели кеч жазында кирип, обычный жерде өстүргөн айтат. Жазында кирип, күзүндө чыгат. Тынбай ошокта постоянно эртеден кечке чейин. Өзүнүкүн бир аз бүтсө дагы бир тууганына же дагы бирөөнө жардам беришет, бирок постоянно ошокта да. Берки жаңы ыкма менен өстүргөндө, жаңы ыкмада 4 ашып кетсе 4-5 жолу клубника чоңоюп алганча. Англисче азыркы жаңы метод 60 day cultivation деп коет. 60 күндүк өстүрүү же өндүрүү деп. Ошонун ичинде гана клубника отурулган тоголоктун ичиндеги гана чөптөрдү, ото чөптү жулуу да. Ошол эле ото. Андан башка тешилген жеринде ошонун эле отону алуу да. Азыркы биздин жердеги деген примерно территориясы 1,8 болгону менен, бирок бассейн жолго алынганы менен ыңгайлуу болуш үчүн примерно бирден бир аз көбүрөөк жерге отурулган. 1 гектар. Примерно 1 гектар деп коелук. Ошол жерде отош үчүн мурун
обычный немеде отуруш үчүн 10 киши 50 сотукту да отура алчу эмес бир күндө. бир күндө. Бул жерден 10-12 киши ашып кетсе, башынан аягына чейин ошо тоголоктордун тегерегинен таза отоп, ошо отоо чөптү четке чыгарып, сразу мусорго алып тазалап 10-12 киши. Айырмасы мен 4 гектарды отош үчүн 10 киши кирсе бир жума деген. Эми бир жума эмес, тынбай иштесе, бирок тынбай иштегиш үчүн, көбүрөөк иштеш үчүн аларга да кошуп бересиң. Кийиминде 200-300 сом кошуп бересиң. Мындай объем менен санай келгенде көп болуп калат да. Анан ошондо деле бир 4-5 күн болуп кетет да. Мындайча айта келгенде, пленканын, капельный системалардын акчасы ошол отоодон, ото чөптүн жумушчунун акысынан үнөмдөлгөн акчага даже андай деле көп кетпейт да. Эмнеге дегенде, мейли 3 жылдан кийин кайра жерди бузуп, кайра бугор жасап, неметкен күндө деле пластиковый трубалар калып атат. Жылдан жылга муну деген бизде көп адам эмнеге мындай кылам, тиги бу аренда жер, тиги бу деп ойлонуп, бирок ал системаны көчүрүп кетип эле кайра башка жака койсо болот. Муну көп дыйкандар инвестиция катары караш керек да. Көбү эптеп эле бугорду мынтип алып кол менен жасап алып отургузуп салам дегендерге деле айтмакмын. Бул канча жакшы сапаттуу санында дагы, анан объемунда, көлөмүндө дагы алам десе, ошол башындагы биринчи жердин даярдоосу, көчөттүн даярдоосу, суу тамчылатма системасын даярдоосунда жакшы убакыт бөлүп койсо, бул көп жылга жетет да. Трубаларды жакшы сактап, жакшы көмүп, магистральный трубалар алмашпайт. Алмашпайт. Насостор алмашпайт. Насостор алмашпайт. Тазаланып эле турат. Тазаланып эле турат. Алмашканы только пленкасы алмашы мүмкүн, жана жерди жапкан. Тамчылатма жана капельный орошениянын ленталары. Алар аздан эле былтыр 26 сом болду, капельный лента 3 сом болду метр. Аны көп объемда алып келсе, жакшы эле да. Биз баштаганда Кыргызстанга эчки машина алып келек болчу. Биз Россия аркылуу сербский продукцияны алдырганбыз, геровит деген. Пленканы да, лентаны да сапаты башкача да. Сапаты жакшы, бирок быйылкы келген геровиттин капельный ленталары сапаты начарак да. Экөөнө салыштырмалуу, билем, же технологический бир каттачылык болгонбу, мындай үзүлмөдү. Даже техникамен тартып баратканда мындай үзүлүп кетип, же туура эмес кирип кетип, ошондой болот да. Анда мурунку жылы келген быйылкылар бухтада, жана бир бухтада 2000 метр экен, биз алып келген бухтасында 3000 болчу. Анан экөөнүн тешиктери да башка, эмиттерный деп бөлүнөт экен, бирок экөөнүн немеси материалы да башка да. Акчасы почти бирдей эле. Ошондон ойлоп койдум да, мындай ошону да жакшы караш керек деп. Эмнеге дегенде, бул дыйкан үчүн деле биринчи инвестициясы болгондо мындай башында чоң көрүнөт да. Ошого да сапаттуу болсо дейм. Алып келгендер да ошону сапаттуураак карап алып келсе дейм да. Ошол дыйкандардын топ 3 эң негизги каталары кайсы болот? Көп дыйкандар менен иштешип калып атасың. Негизги баары эле кайталап аткан каталар эмне? Эң көзүмө байкалган бул туура эмес эмчектерди берүү. Көбүнчө азот эле берип салат. Көбүнчө азот, жашыл массаны чоңойтуш үчүн эле селитра болобу, башка түрүн болобу, анан клубника бышайын деп калган маалда калийден күчүн чыгарат, калий эле бере берет да. Жалгыз эле макро элементтерди бере берсе да болбойт да. Микро менен аралаштырып, витаминин кошуп, анан бул биринчиси жер семиткичтер. Туура эмес жер семиткичтерди неме колдонуу, анан жердин кычкылдуулугу деп же pH деп айтабыз. Бул жер семиткичтерге кирбейт. Топурактыкы же суунуку да. Топурактыкы, анан суунуку да. Анан ар бир жер семиткичтин өзүнүн pH болот. Ошонун баарын эсепке алыш керек да. Биздикилер pH деген сөздү көп дыйкандар баар деп айтпайм, бирок
Анын ичинде өтө көп дыйкандар пияжды түшүрүү деген вообще даже ойлонуп да көргөн эмес. Кислоталар кошулбайт. Эмнеге дегенде бул жердин клубниканын кабыл алуу витаминдерди кабыл алуучу нормасы pH 5,5-дан 6,5 чейин. Ошону биз түшүрмөйүн аш болбойт да. Клубникага биздин өтүбүз иштебегенде эле, тамагыбыз сиңбегенде эле витаминдер жетпей эле неме берет. Ошон үчүн өмө да аз болот, өсүшү дагы слабый болот да. Бирок ошол эле учурда топуракта шоор көбөйүп, тузду болуп, анан өсүмдүккө акча кетиребиз жер сенилишке, бирок өсүмдүк аны кабыл албай калат да. Топурактагы бузулат. Топурактагы бузула берет. Туура эмес бере беребиз, объем неметип. Анан бизде бергенде көпчүлүгү эле азыр жаңы ыкма менен өстүрүп аткандар кээ бирөө деле НПК деп фосфор, азот, фосфор, калий деп айтылат. Ошондон көбү күчүн чыгарат. Андан сырткары да бериле турчу кальций бар, магний бар, темир бар, сера. Анын ичинен сера менен бор бар еще. Ошонун сем аякта көп да микроэлемент. Ошонун баарын кээ бирөө ойлойт НПКны берсем болот. Ошонун ичинде баары бар дейт. Бирок любой өндүрүүчү, витаминди өндүрүүчү сыртына жазганы менен бирок фактически андай болуп калышы мүмкүн эмес да. Ошон үчүн өзүңдү коопсуздугуң үчүн ошолорду кошо бериш керек деп мен ойлойм да. Ошого кошумча берсең, көп киши быйыл альбионду өстүрүп атканда дагы мындай кеп чыккан да. Бул альбион даамдуу эмес, анча эмес болуп экен Кыргызстанда жерге өскөн клубникасындай фаворит боло албайт деп. Бүт витамин тармагын туура убагында берсе, жер кычкылдуулугун карап, подготовкасын, сугатын убагында берсе, даамы ушундук эле, ароматы ушундук эле, сиз меникинде болдуңуз эле, өзүңүз жеке өзүңүз жеп көрдүңүз эле. Анан үчүнчүсү бул эң негизгиси деп ойлойм, даже эң биринчиси мындай эң чоң ката бул жерди туура эмес даярдоо. Жерди эң биринчиси бугорлорду туура эмес болот. Жерди бугордон баштайт. Жерди туура эмес айдоо. Бизде бир сыйра эле айдап коет. Бир сыйра айдайт. Тракторлор 82-лер, Беларусь негизи эле Беларусь трактору бул азыркы заманда трактор деп атоого оор да. Жаңы заманбап технологияларга келе турган ыкмалары аз. Жаңы тракторлор тереңирээк алат, анан артынан майдалап кетчи шаймандары көп. Ошондой тракторлор менен негизи жерди айдашыбыз керек да. Бирок андай трактор жоктугунан эле жок айдайбыз. Кыргызчасы кандай болуп калат? Недобросовестный трактористтер деп коебуз. Кайра эле эптеп үстүн мындай көрүнүч жасап кетет, айдадык деп. На самом деле өзүңдүн техникаң менен кирсең, анын тыгылат, таш чыгат, малаланган эмес, фрезаланган эмес. Же негизи ыкмасы боюнча 2 жолу айдалыш керек, 2 жолу малаланыш керек. Это минимумун айтып атам. Жакшысы бир 3-4 жолу фрезаланыш керек, андан кийин салыш керек. Ошондо 3 жыл бугору башым дөбөй, кашым дөбөй, кыйнабай, сонун туруп берет. Бийик да болуп, ыкмасы менен прям дыйканды кыйнабай туруп берет. Биздикилер көбү 1 жолу айдатып туруп эле, эптеп неметип туруп, бугорду салып келсең, билтейген комок, чоң топурак неменин ичинен, мясорубканын ичинен мынтип эленип чыгат. Бир жагынан пленканы дайрайт. Экинчи жагы тишит, анан абада келет, анан лентаны дайрайт, сугарып баштагандан кийин ошол жер жатып калат пленка. Мунун техникасы тарта албайт экен, мунун техникасы бугорду кыла албайт экен. Бул жагы мынтип агып атат, бул жагы мынтип кирбей атат. Баягы эле бизде эскиче эле отуруш керек экен деп кайра керек экен. Күнөөлүү издеген эң жеңил нерсеси да. Анан ошол жерде ото чөптөр да чыгат да кайра болуп калса. Аба болсо ото чөп чыгат, анан оорулар болот. Ото чөптүн чыгышы ото чөп бир аз эле башы чыгып алгандан кийин тешиктердин баарын издеп кете берет. Өз көзүм менен көрдүм да. Мен өзүм деле башында өзүмдүкүн тест кылып атканда көп катачылыктар келип ошо чыккан жерлеринен ото чөп узундугу почти 1
1,5-2 метр чалкы жерден барып да изилдеп тешик күн көрө турган тешикти да тааппын. Ошон үчүн эң негизгиси жерди планировкалоо, жерди даярдоо эң негизгиси. Мен ушу мен азыркы болгон немеде жеке оюмда анан дагы билимдүү кандай айтсам квалифицированный адистер көбүрөөк нерсе айтат болуш керек, бирок бул мен жеке өзүмдүн тажрыйбамда мындай жолуккан немелерим. Жакшы. Буюрса, урматтуу биздин ассоциациянын мүчөлөрү, дыйкандар аябай жакшы кеңештер айтылып кетти. Ушул каталарды айта аларлар. Биздин ассоциациянын ниети бар, ошондой бир өзүнчө эми ар бир дыйкан агроном боло албайт, ар бир дыйкан техник боло албайт, ар бир дыйкан сантехник боло албайт дегендейчи, мындай. Дыйканчылыкта аябай көп нюанстар бар. Кантип жер семирткичтерди бериш керек, кантип зыянкечтерден сактаныш керек, кандай оорулардан кантип сактаныш керек дегендей, андан тышкарыда болгон токой аябай көп нюанстар бар да. Аны бир дагы адам, бир дагы дыйкан бүт тармактан мыкты адис боло албайт эч качан. Ошол үчүн биз ассоциация катары ошол шарттарды түзүп, атайын бир сервистик компаниялар пайда болсун деп атабыз да. Анан пилоттук болуп, буюрса ошо ак тилек дагы ошондой бир сервистик компания ачса экен деп атабыз. Ошентип дыйкандарга кызматын гана көрсөтүп, бирок мындай кийин деле каржы инструменттер ачылганда, банктар болобу, фонддор болобу каржылаганда дыйкандарга бербей, түздөн түз, мисалы үчүн сервистик компанияга төлөнөт, бирок сервистик компания өзүнүн жумушун силердин жериңерде аткарып кетиш керек да. Бул аткарат, бирок мисалы үчүн Актилекке ошондон дагы башка бир сервистик компаниялар ачылса, алар сапатына жооп берет. Мындай кандайдыр бир гарантиясын бериш керек. Ошондо мисалы үчүн бирөөсү топурагын даярдап берсе, бирөөсү суусуна жооп берсе, фильтрларына, насосный станцияларына, капель нарушений бүт баарына жооп бере тургандай болса, бирөөсү 1 жыл бою зыянкечтерден, анан зыянкечтерден, оорулардан сактагандай бир кызмат кылып берип турса, оорубайт дегендей гарантия бере тургандай. Бирөөлөр болсо, жана жер семирткичтерди pH, суунун бүт иси деп коет, жана электропроводимость деген, канча туулугу бар дегендерди анализ кылып, жума сайын болобу келип текшере тургандай болгондой бир сервистик компаниялар түзөлү деп атабыз да. Түзгөнгө шарт түзүп беребиз. Кайра эле ассоциация өзү андай иштерди жазбайт, бирок шарттарды гана түзүп беребиз. Ошондой кылайлы деп атабыз. Буюрса ошол жактан Актилек менен дагы пилоттук форматта иштешип көрөбүз. Анан эгерде биздин дагы катталуучулардын арасынан, ассоциациянын мүчөлөрүнүн арасынан ар кайсы аймактарда дагы ушундай сервистик компанияларды ача алып иштеген бир кишилер бар болсо, анда бизге жазыңыздар. Бизден 0772 51 51 50 деген ассоциациянын номери бар, ошол жака кайрылып, анан биз дагы ошо силерге ошондой бир сервистик компанияларды аймактарда, эми Кыргызстаныбыз чоң, ар кайсы жактарда, ар бир райондо, ар бир айыл өкмөттө керек болсо, ушундай сервистик компанияларды ачыш керек. Эми Актилектин таласы Бишкекте эле, жакын жер. Бияктан көп нерсени биз баштап, үйрөтүп, кийин болсо Кыргызстан боюнча жайылыкта тургандай мүмкүнчүлүгүбүз болот. Буюрса, эми экинчи бөлүккө өтөлү. Бул Америка боюнча. Ошол Америкага мына буюрса бир жумадан кийин кетесиң, бир жума 10 күнгө, 3-4 күн. 3-4 күндөн кийин жакында эле кетет экен. Жакшы болду. Өзүң үчүн кандай максаттарды койдуң? Кандай мындай ниеттер менен азыр жакка баратасың? Өзүм үчүн ушул тармакта ушунча жыл мындай кыйынчылыктар болбосо дагы, ошолга дагы бир жаңы ыкма үйрөнүп, ошол жаңы ыкманы биринчиден колдонуп көрүү. Ошол жаңы ыкма бизде биздин кылып аткан ар бир жеке эле мен эмес, ушунча деген дыйкан ар бирөө кылып аткан бир 2-3 мындай айтсам кыймыл аракетти үнөмдөөгө бир аракеттерде жардам берип бизге неметсе, ошону бияка алып келип, ошону туура кылып көрүп, анан элдерге жайылтуу, мындай айтсам технология болобу же билим болобу, анан
эң негизгиси программага мен талап катары жибердим, требования деп коебуз. Бул возможность обучаться онлайн и офлайн и возможность делиться этим знанием башка фермерлер менен. Американ технологияларын Кыргызстанга жайылтканга көпүрө болуп берген деген ошондой бир мындай айтсам, сиз айткандай көпүрө Америка менен неменин ортосунда бир көпүрө болуп бергенге, анан ал жерде сиз билесиз, көп мамлекеттерде кыдырып жүрөсүз, ММА ассоциациядагылар деле билет, Driscolls деген булардын мыкты компаниясы бар. Калифорнияда в третьем поколении деп коебуз, семейный бизнес, үчүнчү муунда кулпунай тармагында аябагандай тажрыйбасы чоң, булардын влияниясы дүйнө жүзүнө тараган, именно экспорт боюнча, жеке эле клубника эмес, малина, голубика, облепихадан сырткасын баарын булар Японияга эле экспорт кылганы, именно бир эле малинанын эле санын айтканда 200 000 тонна. Жылына 200 000 тонна бир эле мамлекетке жөнөтөт. Бир эле мамлекетке. Компания мамлекетке. Бул демек миллиард долларлык компания. Миллиард долларлык компания. Анан Японияда эзел өмүрүндө бир түптө малина мындай статистик данныйларда жок экен. Интернет багымдарында да жок экен, мындай эч бир жерде тастыкталган маалымат жок экен. Малина өстүрүлүп көргөн дейчи. Былтыр 2022 жылы мурдагы жылы Японияда жүргөндө ошону изилдеп, анан облепиха, кыргызча чычырканак, Японияда аябай эметкен экен. Бизде да быйыл жакшы неме алып келатат. Ал боюнча дагы адистер чыгарып коюш керек. Бул да жакшы тармак деп. Японияда аябай жакшы көрүшөт. Анан Driscolls'тун артыкчылыгы, булар сиз айткандай эле, булар технологияны анан өзлөрүнүн көчөттөрүн беришет да. Ошо жакшы жери булар ошо дыйкандарды туура өстүргөндү да үйрөтүшөт. Алардан контракт менен жакшы баадада сатып алышат. И өстүрүп аткан дыйкандардагы сатуу жагынан баш оорубайт. Алардын баш ооруганы кантип жакшы сапаттуу мөмөнү өстүрүп чыгуу. Мен ойлойм, биздин Кыргызстанда ар бир дыйкан ошону ойлонсо, биздин сатуучулар дагы баасын оңдогон өзлөрү элечи ойлонмок да. Ар бир адам коюм ушунча биздин сапатыбыз оңойду, булар дагы бааны туугандар биздики мындай сапаты оңойду, биз уже мындай баада сата албайбыз деп контракттарды жаңы чоң Россиянын болобу, Казакстан болобу. Бирок биздин негизги максат ягода боюнча, мөмө боюнча жаңы базарларды ачыш керек деп ойлойм. Жаныбызда границабыз бар, Кытайдын бир областын деле каржылап бере албайт болушубуз керек. Бүткүл Кыргызстан отургузган күндө дагы камсыздап бере албайт болушубуз керек. Анан дагы бир жакшысы бул араб мамлекеттерине чыгыш үчүн Дубайды оптовый рынок Персидского залива деп коет экен. Дубайга чыгып алсак, бир компания чыкса, башка компанияларга киргенге жеңилдик болот. Ошон үчүн ошол багытты туура карап, ошол ким кирем десе да ошону эртерээк кирип, жаныбызда коңшу мамлекеттер уже кылып атышат. Өзбекстан кылып атат, Өзбекстан арбузуна чейин киргизип атат. Биз алардан эч нерсебиз менен кем эмеспиз. Алардан жерибиз да жакшы, климатыбыз да жакшы, биздин суубуз да жакшы. Биздин менин байкашымча бир эле сорт башка жерлерде башкача өсөт. Биздики тоолуу аймак, клубника өзү суугураак тоолуу аймактарды жакшы көрөт. Муну негизи түндүктүн мөмөсү деп коет, ягода севера деп. Суук жерлерди жакшы көрөт. Туруп ысыкта да өскөн сорттору бар. Бирок негизгиси суугураак тоого жакын жерлерде бул сапаты дагы
мөмөдөгү витаминдери дагы жогорураак башка эсептегенде. Мен сөзүмө кошулуп кетейин. Биз Дубайга өзүбүздүн мүчөлөрүбүз менен барганда, ошондо дагы атайын соода маркеттерге, эң чоң соода маркеттердин арасына кирип көрүп, ошондо бир нерсени байкаганбыз. Ошол жакта дагы Driscoll's деген компаниянын кулпунайдагы малинасы дагы сатылып атат. Карасак, каякта өстүрүлгөн десек, Калифорнияда, анан Англиядан да бар экен, анан Калифорниядан да бар. Анан картаны, глобусту карасак, мына Калифорния биякта, туруп айланып туруп, бияк Дубай. Экөө мындай жер планетанын эки башка жагында да. Демек, бул көп дегенде 14-15 саат айланып, самолет менен ушунча кымбат акчалардын, мындай көп акчаны кетирип туруп, алып келгенде дагы Дубайда сатылып атат. Анан менде мындай ой болду да, эмне үчүн бизде 4-5 саат жол болуп атса, алардыкы 14-15 саат болуп атса, ошол жактан бери алып келип сатып аткандан кийин, демек Дубайга дагы биздин товарларыбызды киргизсек болот экен депчи. Эгерде буюрса биз ал боюнча Алнабада көп сүйлөштүк. Ак Тилекте биз мындай суранып атабыз, ошол университеттер менен танышып, Калифорниянын университеттери бар, мисалы үчүн Альбион деген сорттун ээси ойлоп тапкан селекционерлер бул Дэвис деген университет, Калифорнияныкы да. Ошолор менен буюрса таанышып келсең, жок дегенде бизде кийин мындай байланыштырып берип, контакттарды алып алып, анан дальше онлайн сүйлөшөбүз. Андан тышкары Driscoll's боюнча дагы сүйлөштүк. Буюрса алар менен дагы кандайдыр бир мамилени таанышып, жок дегенде баштап алсак, эгерде алар менен биздин ассоциация, биздин сектор жалпы бир мамиле түзүп алсак, ошолордун эле моделинде иштесек, алар бизге көчөттөрүн берип, технологияларын берип, камсыздап, баарын стандарттарын коюп берсе, биздин дыйкандар эмгектенет, биздин Кыргызстандын табиятындагы суу жери, климаты иштеп берсе, эң даамдуу дүйнөдөгү кулпунайды, башка малиналуу бүт баарын өндүрүп, ошол Driscoll'стын мисалы үчүн Кытайда базарлары бар, Японияда, Кореяда, Юго-Восточный Азия, ошол араб өлкөлөргө бүт барына мындай Driscoll'стын кандайдыр бир борбор Азия боюнча бир борборун айланып кетсе дегенде да. Анткени бизден бүт жака тең ташыганга аябай ыңгайлуу болуп калат. Биз ортосунда отурбайбызбы? Эти Калифорниядан бери ташып келгенден көрө бизге жакыныраак болуп калат да. Анан эми кулпунайды мисалы үчүн автоматизация боло элек, механизация боло элек. Аны каяка барбасын, биздин мекендештерибиз Англияга барып иштеп келип атышат, Кореяга барып иштеп келип атышат. Именно кулпунайды теріп жүрүшөт. Бул роботтор жок, комбайндар жок. Демек, мисалы үчүн Америкада минималдык айлыгы 1 саатта $12-15 болуп атса, бизде ал акчаны бир күнгө төлөп коет. Ошондо да бул жакшы акча болуп саналат. Демек, аларга дагы экономикалык жагынан, бүт жагынан биз менен иштешкенге кызыгы бар болуш керек. Менин оюмча, анан буюрса ушундай бир чоң дипломатиялык миссия менен барып атасың. Ошол мындай өзүңдүн ошол саякаттын жемиштүү болсун, өзүңө да жемиштүү, элибизге да жемиштүү болсун буюрса, ошол менен жакшы барып келип, аман эсен негизи барып келип, ал жактан көп нерсени үйрөнүп, көп кишилер менен, жакшы кишилер менен таанышып, өзүңдүн дагы бизнесине, жалпы биздин секторубузга дагы көп пайда алып келсин. Анан биз эми ушу менен мындай кичине азыр жыйынтыктайлы, анткени дагы келесиң, дагы көп сөздөр болот, кыскадан бир буюрса видеолорду жазып турабыз, дагы көп буюрса сен менен сүйлөшүп турабыз. Анан мен сенден биздин дыйкандарга бир суроого жооп берип койчу. Эмне үчүн ассоциацияга мүчө болуш керек? Ассоциацияга мүчө болуу бул эң негизги жакшылык, артыкчылык жактары бул туура билимге жеңил жетүү, бирөөдөн издеп, интернеттен издеп, же башка жактан келүү эмес, а уже кылып көргөн практик фермерлер менен таанышуу. Бул биринчиси эң эле мындай жөнөкөй бекерчилиги деп коеюн. Экинчи эң негизгиси анан үнөмдөө жагын карагандар болсо, бул каражат жагын карагандар болсо, көчөттүн арзандуулугу. Көчөттү ассоциация эмес башка
алып келаткан кишилерди ар бир мөмөгө кызыккандар билет, ким алып келет, ким сатат. Баасында аябагандай разница бар да. Процент менен ала келсек, 30 кээ бир жерден 33%тан көп айырма бар да. Жак 33%, 34% айырма арзанчылык бар да. Анан бул жеке эле арзан деп неметкенде кээ бир ойлойт, арзан десе да ошондой адамдар да жолуктум да. Арзан десе, может булардын сапаты, көчөттөрдүн сапаты начар деп. Жок, наоборот, ассоциация именно келген фриго көчөт болобу, кандай көчөт болбосун, ассоциация анын немесине сапатына жооп берет. Неге дегенде ассоциация бир эле дыйкандын эмес, бүткүл ичиндеги, уюмдун ичиндеги дыйкандардын кызыкчылыгын коргогон уюм да. Бул жеке бир ишкердин кызыкчылыгын коргобойт, баарыбыздыкын. Ошон үчүн туура жагынан карап, канча ассоциацияда канча көбүрөөк киши болсо, ошончо дүйнөлүк аренаны тийбей эле болот. Азыр биздин мамлекеттик ичиндеги агро тармакка болгон кандай бир кызыкчылыктарыбызды өзүбүз коргогонго бул түздөн түз биздин биринчи күчүбүз деп эсептейм да. Бир киши барып сүйлөсө, бир кишини көп кабыл албайт, ассоциация сүйлөгөндө уже башкача кабыл алып мамиле. Анан ушундай азыр биз сүйлөшүп аткандай технологический, техникалык сервистинг компаниялар ачылса, туура жабдыктар менен туура багыттарды көрсөтүп берген адистер, англисче айтабыз консалтинг деп, кыргызча бул акыл бөлүшүү же акыл менен ишиңди туура алып баруу деп эми башкача айтсак жардам берүү, дыйканга туура өстүрүп башкалар кылган каталарды кылдырбаганга аракет кылып ушундай компаниялар ачылса, биз жакшы алдыга кетебиз деп ойлойм. Неге дегенде мына январьдын 24-ü калп айтпасам 1924-жылы кыргыздар кочевниктен оседлый образга СССРге кол коюп киргенбиз. Мындайча айтканда бир кылым болду. Эми катуу бизди да сындап, кыргыздарды сындап кереги жок деп ойлойм. Бирок ошентсе да биз өнүккөн мамлекеттерден именно агро өндүрүш жагынан 50 жылга артта калганбыз. Ошон үчүн биз эрте ойгонуп, азыр кылган нерселерибизди эрте кылышыбыз керек. Неге дегенде мен былтыр бизге немис адис келип кеткен. Биз кылып аткан ыкмаларды азыркы жаңы кылып аткан биз Кыргызстан үчүн жаңы жеке эле Борбор Азия болуп аткан жаңы болуп аткан нерсе Германияда 50 жыл мурун. Ал киши 20 жашында болгон нерселерди биз эми кылып атабыз. Ошон үчүн баарыбыз биригип, күчүбүздү бириктирип, адамдарды туура, каталарды азыраак, канча адам мөмө тармагында кандай бир билими болсо, баарыбыз менен бөлүшүп, неге дегенде менин да азыркы билгеним бул өтө аз деп эсептейм. Дагы эле окуш керек, дагы эле көп нерсени изилдеш керек. Канча адам өзүнүн кандай бир өзүнүн тажрыйбасын бөлүшкөнгө багып, ассоциациянын ичинде, каналдын ичинде эле бир рубрика сыяктуу кылып, канча адам бөлүшсө, ошончо ката азаябы дейм да. Ката азайса, дыйкандын кызыкчылыгы бул чөнтөгүнө түшкөн акча көбөйөт. Чөнтөгүнө түшкөн акча көбөйсө, көбүрөөк бактылуу үй бүлөлөр көбүрөөк болот дейм да. Жакшы. Достор, биздин чоң максатыбыз жөнүндө айтып коеюн. Биз 2030-жылга чейин ассоциация ошол мөмө тармагыбызды биринчи $1 миллиард бир жылда экспортко кетире турган бир продукт болсун деп мындай план койдук да. 2030-жылы $1 миллиард экспортко чыгарабыз буюрса. Ал реалдуу эле, анткени ошол эле Калифорниянын актылеп кете турган жакта бир жылда купунай эле, мен малина башка нерселерди айткан жокмун, орточо бир жылда $4 миллиард продукцияны өндүрөт экен. Бир эле купунайды. Биз киртейген мамлекет болуп туруп, бүт мөмөлөрдүн баарын бириктирип туруп, жок дегенде ошо $1 миллиард чыгара алып атабыз. Биз үчүн мүмкүн азыр чоң көлөмдө окуу болот, бирок дүйнө үчүн бул эч нерсе эмес. Буюрса
ошол чогуу ушуга жетишели. Ал үчүн биз билимдүү болушубуз керек, жаңы технологияларды колдонушубуз керек. Ассоциация ушул жагынан силерге бүт шарттарды түзүп бергенге аракет кылат. Каржы инструменттерге андай каражатты таап бергенге дагы аракет кылып атабыз. Азыркы учурда экспортко чыкканга жардам берип атабыз. Мыйзамдарды ыңгайлаштырып, салыктарды азайтып дегендей, ошол бүт тармактан иштерди аткарып атабыз. Мага биздин ассоциациядан азыркы учурда жакында эле бизде съезд болду. Съездде Актилек биздин башкаруу кеңешинин мүчөсү болду. Эми Актилектеги көп миллиондогон сомдорду салып, бир сыйра күйүп, тажрыйбаны практикалык түрдө топтоп, теорияда эмес, практика түрүндө топтоп, буюрса биздин биринчи кезекте мүчөлөрүбүз үчүн ошол мындай билим менен бөлүшүп, тажрыйба менен бөлүшөт. Ошол үчүн мүчө эмес болсоңор, силер артта бир жерде болосуңар, мүчө болсоңор, биринчи кезекте силерге көңүл буруп, буюрса Актилек билим менен бөлүшүп турат. Ошол үчүн сөзсүз түрдө бизге мүчө болгула. Биздин соцсеттерге, ошол Инстаграмдагы баракчабызга катталгыла, Ютубтагы каналыбызга катталгыла, дагы TikTok бар, TikTokко дагы катталгыла. Биз менен чогуу болгула. Буюрса эле чогуу ынтымакта $1 миллиард чейин жетели. $1 миллиард чейин жеткизсек, буюрса орточо эсептегенде $1 миллион миллионерлер жылда $1 миллион түшө тургандай миллионерлер болуп. Ошол үчүн кийинкиге пландаштырбай, азыр эле ушул мөмө тармакка кирип, ушул жакшылап тажрыйбалуу кишилерден кеңештерди алып, өзүңөр дагы биз менен биз ассоциация бизнес турларды уюштуруп турабыз. Чогуу кааласаңар биз менен барып көрүп, дүйнөнү таанып келгиле. Бүт жагынан кызмат көрсөтүп атабыз, жардам берип атабыз. Ушу менен барып көрүп, өзүңөр дагы ушул секторго ким эртерээк кирсе, буюрса 2030-жылы 1 миллионерлердин арасына кирип каласыңар. Ошондой ниетибиз бар. Ошол үчүн чогуу бизге ассоциацияга кошулгула, сөзсүз. Актилек, сага иштериңе ийгилик. Буюрса чогуу ушундай бир чоң тарыхты жараталы. Чоң рахмат. Аягына кошуп кетейин дегеним, жакын адамым, бир тууганым жакшы айткан сөзү бар. Келгиле ар бирөөбүз билимге, анан тажрыйбага ачка бололу. Канча билем деген сайын ошончо биздин деңгээлибиз түшөт. Азыраак билем деп, көбүрөөк билимге умтулуп, үйрөнгөнгө умтулуп, ар дайым мээбизди, анан өзүбүздүн алып жүрүшүбүздү ачка бололу. Анан бир нерсеге фокус кылмап, ошо фокусубузду башка жакка бурбай, бир нерсеге фокустансак, ошондон натыйжасы жакшы болот деп ишенем. Буюрса баарыбыз көрүп аткандай эле алды уже жакшы жетишкендиктерге жетип калды. Аны мен айтпаганда деле көп эле билет. Ошол бардыгына ийгилик, ассоциацияга кошулгула. Бул жөн эле пиар эмес, же элди жөн эле үгүттөө эмес, бул жеке канча деген адамды карапайым слойдон өдөө чыгаруу. Биринчиден, экинчиден бул ар бир кыргызстандыктын, мындай айта келгенде, Эквадордун адамдары биз голубика өстүрөбүз деп өзлөрүн аябай баалашат. Болбосо голубиканы кумдун арасында өстүрүшөт. Бизде эле Кыргызстан жеке эле рабочий силанын поставщиги эмес, жакшы сапаттуу продукциянын да поставщиги боло алабыз деп айталам. Сиз бир жакшы айткан оюңуз эсимде аябай калды, ошону көп ойлоном. Кыргызстан келечекте мыкты предпринимательдердин, орусча айтканда, может стать хорошим поставщиком лучших предпринимателей для всего мира, да? Ошого эмнеге дегенде живучий, адаптивный элүү сөзү көл, нарын, Ош, Жалал Абад деп бөлүнгөн эмес. Негизи бүткүл 7 областтагы адамдарыбыз, биздики издемчил, бирдемеден бирдеме кылып эле бир жакшы жагын табабыз да. Бирок эптебей ошону мыкты жагынан кылганга аракет кылалы.
буюрса ошондой жакшы нотада жакшы кабыл тилектерибиз менен ак билек менен тилек интервьюну жыйынтыктайлы. Сен жана айткандай эле эптеп септеп жашоодон туугандар биз мындай мыкты жашоого өтө эле өзүбүз дагы өзүбүзгө болуп аткан мамиле эптеп септеп эле жасап койсом, эптеп септеп бир ай чоюсом, бир неме кылсам дебей мыкты жасайлы. Кыргыз деген, кыргызча деген сөз мыкты, сапаттуу, мындай ошонун синонимине айлансын. Мисалы үчүн немистер, японецтер өзү жөнүндө айтканда булар сыймыктанып айтышат. Биз болсо тескерисинче тилекке каршы мындай эски кыргызча айтканда, эски мен ошону сунуштап атам да, кыргызча деп айтпайлы. Кечигип келгендиги, жаман жасап койгондугу эски кыргызча деп салайлы. Кыргызча дегенде болсо ошол мыкты, сапаттуу, убагында, так дегендин синонимине айлансын. Буюрса мына Актилек ошондой маданияттын өзү өкүлү, өзү дайыма так жүрөт, сапаттуу жасайт. Мындай немистер, японецтерден артка калтыра тургандай инсан. Буюрса бизде эле эч кандай айырмалык жок. Эки бутубуз бар, эки колубуз бар, эки көзүбүз бар деген баары бирдей эле. Өзүбүзгө эле мамиле өзгөртөлү, мыкты жүрөлү. Сага чоң ийгиликтерди каалайм. Буюрса Америкадан келгенде дароо эле дагы бир интервью улантысын жаздырайлы. Ооба. Чоң рахмат.